Жаңы төрөлгөн ымыркайдын оозуна желим баштыкты салып, таштандыга таштап кетишкен. Пакет кадимкидей эле мындай бала дем алып атат экен да. Карасак пакетте жатыптыр да. Кайсы жерде жатыптыр? Могуга тыштаган да. Баланычы. Мусор ыргыткандай эле тыштаган. Оозунан дагы кан чыгып калыптыр дейт да баланын. Пакетке эт салгандай кылып эле салып коюптур. Кендиги менен немеси менен. Ошондо звугун уктум да баягы баланын үнүнчү. Көрсө оозуна бинт тыгып койгон экен да. Алей таап алдык дейт. Чындыгында эле мусорканын ичинде бир ак пакеттин ичинде экен. Свиттерге ородук дагы. Дагы бир эмени таап келип үстүнө ороп койдук. Ошо мына баланы көтөрүп алып кыйналып жүрүп ушундай кан кеткенби? Бүт мына кан. Өзүм 4 эркек балам бар, кызым жок. Өзүм багып алайын деген ниетим бар. Ошо балама деле айттым, Кудайым бериптир. Неге биринчи мага сүйүнчүлөбөйсүң депчи, сага карындаш болсун деп Кудайым берген турбайбы деп деле айттым. Ошо эртең менен бери жүрөгүм ооруйт, кайгырып атам. Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде жаңы төрөлгөн ымыркайдын оозуна желим баштыкты салып, таштандыга таштап кетишкен. Дал ошол кичинекей баланы таап алган күбөлөрдүн бири азыр бизге ушул окуя боюнча кененирээк айтып берейин деп атат. Саламатсызбы Эрежа? Саламатчы. Сиздин балаңыз 9-класстагы ошол кичинекей нарсени таап алган экен. Анан ошол окуя боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Балам эртең менен сабакка бармак. Анан саат 7-де туруп, бул жакта дос баласы жашайт да, ошол экөө чогуу барат мектепке. Ошону ойготом деп кетип атса, мусоркадан бир үн чыгат да. Анан бул мышык окшойт деп эле өтүп кетет. Анан барат дагы дос баласын ойготуп, кайра келатса, дагы ошо үн чыгат. Анан экөө эмне мышыктын үнүбү же баланын үнүбү деп тыйшап калышат экен да. Анан башкача чыкты дейт үнүчү. Анан мынтип барып карасак дейт, пакет кадимкидей эле мындай бала дем алып атат экен да. Анан ачып көрөйлү дешип эле анан баягы мусорный эмеден алып баланы ачып караса эле, баланы баягы көмкөрөсүнөн жаткырып коет, баланын башын көрүшөт да. Оозунан дагы кан чыгып калыптыр дейт да баланын. Көрсө ал оозундагы кан эмес эле бинт тыгып коюптур оозуна толтура элечи, ошонун учу чыгып калган экен. Ошону кан деп коркуп анан бул жака айтышат да, анан скорый чакырып, милициялар келип анан алып Бул жакта кетиптир. дагы ошо күбө катары эже келип отурат. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып өтсөңүз, бул жака жакыныраак келип алалы. Келиңиз. Сиздин атыңыз ким болот? Менин атым Нурзат. Нурзат эже, айтсаңыз, ушу кичинекей баланы баягы өзүңүздүн балаңыз, дос балаңыз менен үйгө алып келген турбайбы, таап алыпчы? Анан жаңы алып келгенде нарсенин акыбалы кандай эле, абалы кандай эле? Алып келген жок үйгө. Булар ошо бул айтмакчы, бул жактын баласы бизге келет. Менин балам эртең менен турушу кыйын да. Бир аз анан постоянно ушул дос баласы келип тур деп анан чогуу кетишмек да. Анан бул жактын баласы дагы неме шлепкачан келип алат үйгөчү. Эми экөө аралык жакын болгон үчүн бири-бирине киришип чыгышып жакшы жүрөбүз. Анан шлепкачан келип алат дагы, анан менин балам кийинип экөө чогуу чыгышат. Чыгып ошо барат, анан ошо бул жактын баласы айтат окшойт, чам ушундай үн чыгып аткан болчу, корктум дегенби, иши кылып, анан экөө анан ачып көрүп анан мага чалат. Кайрачы, бул жактын бизде бир эле телефон болгон үчүн дос баласынын телефону аркылуу мага чалат. Чалып, апа ушундай жаш бала экен, кичинекей наристе алей таап алдык дейт. Анан койчу деп эле баягы өзүм баягы уктап аткан, уйкусурап турган мезгилим баягы маани берген жокмун. Анан апа болуңуз ыйлап атат деди. Анан кайсы жерде десем, мусорканын ичинде деди. Ала алган жокпуз деди. Анан чуркап чыгып келсем, чындыгында эле мусорканын ичинде бир ак пакеттин ичинде экен. Кийими бар бекен мындай? Кийими жок экен, жок. Биринчи ачканда корктук. Биз биринчи эле анан милиция 102-ге чалдырттым балама. Чалдырсам алар бизде эми толук ачпаган үчүн, коркконубуз үчүн точно биле албадык да. Анан алар айтышты, биринчи алып көргүлө, точно уточнить эткиле деди да. Анан кийин ушул жерден өтүп бараткан селсаяк помощтар неме алып өтүп бирөөсүнө неме алып жардам сурасак алып берди, ал кирип. Алып берип, анан ачсак элек бала экен да, наристе деп айттыңыздар, э? Аны мен кийин уктум, немеге кеткенден кийин алып кетишти да скорый менен. Баягы видео көзөмөлдөрдөн карап, кандай жаш эле кыз бекенин көрүшүптүрбү? Ошол боюнча маалыматыңыздар барбы? Ал тууралуу маалыматым жок менин. Келип эле Видеону мага көргөзүштү, тааныйсызбы депчи. Бирок андай кызды көргөн эмес, жаш эле кыз. Мына жерден өтүп, жолдун аркы бетине барып, анан ал жакты карап, бул жакты карап, ошондон ары кетиптир да. Учурда наристе кайсыл жакта экени боюнча маалыматыңыздар барбы? Учурда 3-чү больницага алып кетишти деген, 3-чү роддомго алып кетишти болуш керек андан. 3-чү больницага алып кетти дейт, азыр бала оор дейт, комада дейт да. Кыз бала экенин кийин билдик да. Анан
өзүм менин 4 уулум бар. Чоңоюп калган кызым жок. Ошого мен багып алсамбы деп ойлонуп эме кылсам, багып алсаңар болот, антип эме баягындай роддомго берип коргулгандан көрө ошо колго алып баксаңар болот деп ушинтти да. Анан Анда окуя жакын жерде болсо ошол жерден уланталы, ошо мына баланы көтөрүп алып кыйналып жүрүп ушундай кан кеткенби? Бүт мына кан эртең менен ошолорго таш бастырып, кандардын үстүнө таш коюп кетишти милициялар Шок болуп келип. ары бир баса берсе керек да келдин, Шок болуп ары бери Бул басып. кандарды эмне менен издеп табышты? Ит менен табышты. Ит менен. А ит дагы айланчыктап ошо алыс кетпей атат, ушу жакка эле деле деп ошентип атышты да. Келини делеби? Ошондо ушул жактагы мусорго таштап кеткен да? Ооба, ушундайынан келип анан ошо мусорго барып таштаптыр да. Окуя ушул жерде болду беле, эже? ооба ушул жерде Наристен кайсы жерден таап алышыптыр? наристени мына ушул биринчи бачоктун ичинен таап алышыптыр. Жана ал эже айтып атты эле да, ушул гүл таштап коюптур, ошонун үстүнө эле гүлдүн жылуулугу менен кармап турдук депчи. Ооба, мына ушул жердеги гүлгө жылуулугу менен кармап турдук. Тиерде көп кийим кече болчу, азыр жок го, алып кетишкен го чам. Ошо кийим кечени бул жерге сала калып эле ошого уруп турдук. Кичинекей баланы сиздер таап алгандачы, бир селсаякта алдырдык деп атпайсыздарбы? Анан пакетти ачканда кандай акыбалда жатыптыр? Пакетти ачканыбызда көмкөрөсүнөн жатыптыр, бети мененчи. Пакетти ачканда көмкөрөсү менен жатыптыр. Анан алып немеге жаткызганга мен неме кыла албадым. Өзүм да титиреп неме болуп турганчы коркуп ала алган жокмун. Анан ошо бул жак дос баласы көтөрүп күчтүү экен. Анан бул жактагы бул жигит дагы неме кылып калды. Ошолор болуп көптөп көмөлүшүп уруп. Оозундагы жанагы желим баштарды, Оозундагы- муарилерди ким алды? Оозундагысын ошо немедегилер, скорыйдегилер чыгарышыптыр. Анда бул жерден келип эле алар көрүп туруп эле, тирүү экенин көрүп туруп эле алып сразу эле скорый машинага алып кетишти аларчы. Анан кийин ошо жолдо баратып эми карашты да состояниясын ошондо чыгарышты. Ошол баягы кан бойдон эле гендиги деле кезилбей эле ошол бойдон эле пакетке салып кана таштап коюптур деп. Ооба, ошол боюнча эле төрөлгөн боюнча эле жылаңач эле эчтеке кийим кечеге деле уруптур. Пакетке эт салгандай кылып эле салып коюптур. Гендиги менен немеси менен. Окуянын күбөсү катары азыр Жамалдин байке дагы ушул окуя кандай болгонун кененирээк айтып берсин байке, бул жакка келип өзүңүз айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүн эртең менен туруп эле мындай акылга сыйбаган нерсеге күбө болдук да. Себеби мындай нерсени мен интернет булактарынан эле көрүп, мындай тоо кылып жакам кармачумун да. Кудай кечирсин. Эртең менен кызым 57-школдо окуйт. Ал жака эртең менен алып барабыз. Келинчегим эртең менен 7:20 тургузат бизди. Чыгып эле туалетке барып, карагам, ол жерде Нурзатты көргөм, анан эки бала телефон фонариктер менен карап аткан караңгы болчу да. Анан мани бербей эле кирип кеткем, чыксам тирүү экен деген сөздү угуп калдым. Чуркап эле келип жеңил кийинип алгам да. Карасак пакетте жатыптыр да. Кайсы жерде жатыптыр? Бул негизи булар айткан эме боюнча могуга таштаган да. Баланычы. Мусор ыргыткандай эле таштаган. Анан пакет. Бул жерге балдар койгон экен. Эми биринчи көргөндө эми мындай төрөттөн кийинки ымыркайды көрө эле келем да. Тооба кылып жакам кармап эми мындай турганда үшүйсүң го адам, азыр жөн эле үшүп атабыз го биз. Ал жылаңач пакеттин ичинде суу кан аралашып жатат да. Эч нерсе сүйбөйт. Эчтеме анан адамдын тамагынан бууганда кыйылдаган ошондой ыңалап атат да. Мен эми жаңы көргөн немен төрөлгөн ымыркайды көргөн эмеспиз да үнү кандай чыгаарын. Үнү ушундай чыгат экен деп оюбузга эчтемге келбей эле могул жактан карап туруп эле могул жерде пакеттер турган экен, чачкылап эме кылып ичинен бир свитер таап чыктык. Алып келип анан коюп, Нурзат эми баланы кармап жүргөн баланы, сен бала кармап жүргөн баласың, могу свитердин үстүнө кой, тоң өлүп калбасын. Анан ушул жерде жаныбызда эки бала бар эле, ошол эле мен коеюн деп эме кылып койду. Окуучулар Окуучулар. Анан свитерге ородук дагы бир эмени таап келип үстүнө ороп койдук. Ошондо мен оюма эме келди, сразу эле үйүмө алып кирип милиция балдар ошондо чалып атты милицияга, анан скорыйга. Скорый келгенче үйдө жылуу кармап турайык десек, бул жерде кийин байкелер дагы келип калды. Байкелер анан Нурзат ошондобуз. Жок, ушул жерде эле туруп турсун милиция эме келгенче, а то проблема болушу мүмкүн деди. Анан ошолордун эмеси менен калып калды. Мен жеңил эле кийинип чыккандым. Анан үшүгөндөн үйгө кирип кеттим. Уже кирип кайра чыкканча уже скорый эме келиптир.
милициялар. Ошондо звугун уктум да, баягы баланын үнүнчү. Көрсө оозуна бинт тыгып койгон экен да. Баягы ыйлаганда угулбасын деген маанеде тыккан го дейм. Анан ошо кадимгидей ыңалап, жаш бала ыңалагандай эле ыйлап эметип скорый кетти. Оозуна бинт тыгып анан кийин баягы көмкөрөстөн жаткырып коюптур дейт го, пакетке буупчу, анан ошондо эртерээк өлсүн деген эмеде терсе. Пакетке кандай таштаганын эми билбейм. Келсем ушундай сол жак кранчасы менен жатыптыр да. Анан ошо көзү деле ачылып эми караңгы да байкабадык да. Кийин уже күн жарганда уже алып кетишти, биз көрбөй калдык. Кийин сурасак 3-чү больницага алып кетти де, детский. Ал жакта комага түшүп калыптыр деди. Эми Алла таалам ырыскысын, кенен кылсын. Кыз бала экен, аябай ичи жүзү ачышып, азырга чейин өзүбүзгө келе албайм да. Түшүбүзбү же өңүбүзбү ушундай эмеде болуп атабыз да. Бул жерде ит мышыктар көп эле басып жүрүшпү? Ооба, ошо ит мышка жем болбосун деп ичине таштаган го деп ойлойм да. Анан билбейм эми кандай. Андай дейин десеңиз, бирдемкеге ооруп, мындай жакшына адам болсо, жок дегенде өзүнүн бир кийимине ооруп туруп, бир эшиктин алдына коюп кетсе деле бул жерде балага зар адамдар көп да. Бирөөсү жок дегенде карап алып эле. Кийин уже милициялар келип бул жерде ызы чуу болгондо көптөр чыгышты, билгенибизде. Биз карап алмакпыз деп. Ушундай болуп кетти. Азырга чейин эми таба элек экен, Кудай буйрса табылып калар. Мен өзүмдүн 4 балам бар. 4төө тең чоңоюп калды. Кичинекей балам 8 класс. Өзү менен өзү бар жогу. Мен сиздерге кайрылган себеби ушу кызды колума алып, өзүм тарбиямды берип, өзүм мээримме бөлөп баксам деймин. Эми мындай балага зар болуп жетпей жүргөндөр канча. Антип көрүнгөн жерге таштабай, мусорканага таштабай, ушу бизге окшогондорго берсе биз өзүбүз багылмакпыз. Эми ал менин балам көрбөй калганда ал балам эмне болот эле? Ал кыз эртең детдомго түшүп калса анын жашоосу кандай болот? Детдомдо чоңойгондон көрө өзүбүздүн мээримизде чоңойгон жакшы го дейм. Өзүм 4 эркек балам бар, кызым жок. Өзүңүз багып алайын деген ниетиңиз бар экен да? Өзүм багып алайын деген ниетим бар. Ошо балама деле айттым, Кудайым бериптир. Неге биринчи мага сүйүнчүлөбөйсүң депчи, сага карындаш болсун деп Кудайым берген турбайбы деп деле айттым. Ошо эртең менен бери жүрөгүм ооруйт, кайгырып атам. Өзүм көрсөм болчу экен деп элечи, өзүм жумушта болчумун. Кийин милициялар алып кеткенден кийин келип калдым, ошо ойдон жетишпей калдым да. Эгер макул болсо бүгүндөн баштап керектүү документтерди толтуруп ошол кызды өзүңүз алганга. Ооба. Макул болсо документтерин толтуруп өзүм алганга даярмын. Үй жайым бар, слоям бар. Ал эми бул маалыматты тез жардам кызматы да тастыктады. Алардын айтымында 2025-жылдын 28 январында саат 8:00 чамасында Бишкек шаарынын тез жардам кызматы аркылуу өтө оор абалдагы жаңы төрөлгөн ымыркай Бишкек шаардык балдардын клиникалык тез жардам ооруканасына жеткирилген. Учурда бала Бишкек шаардык балдардын клиникалык тез жардам ооруканасынын ымыркайлар реанимациясы бөлүмүндө жатат. Абалы туруктуу оор деп бааланууда. Балага тиешелүү дарылоо жүргүзүлүүдө деп билдиришти.